саламатсыздарбы. Эмесе ошондо программасы. Октябрда боло турган парламенттик шайлоо жакындаган сайын акыркы күндөрү коомдо жана өзгөчө социалдык тармактарда башаламандык менен пикир келишпестик күчөп баратат. Ковид пандемиясына шылтап, айрым күчтөр жана алардын ичинде кээ бир маалымат каражаттары дагы андай ача пикир арыздашууну атайылап күчөтүп жаткандай. Bir aydan aşık vakitten beri ayrım siyasatçılarda çekten çıkarıp maktoo. Başkaları da olsa napsini ağıtıp karalı baştaldı. Misalga siyasi meselelerden bağrına 2010 yılı parlamentarizmge bağıttalgan konstitusiyan dayardagan Ömürбек Текебаев günölü dep aytıla başladı. Alemi misal üçün mamleket meselelerin bağrın Sadır Japarov degen sütten ak perişte çeçalat degen oydağı gengeri taratılıdan. Ayrımдар olsa коомго hiçbir meseleni çeçe albagan Жогорку Кеңеш менен анын чимкирик депутаттары Кыргызстанга дегеле кереги жок деген пикирди таңгылып жатат. Өзгөчө партиялык тизме менен шайлоо тартиби сынга алынууда. Анткени чындай эле биз өзүбүз мындай шайлоо ыкмасын абсурдка айлантып жибергенбиз жана бул маселелер тууралуу май айында мандатын тапшырып жатканда Исхак Масалиев дагы айткан. Если учитывать, что у нас партия власти меняется каждый... Бийлик партиясы бизде ар бир 5 жылда алмашып, жок жерден пайда болуп, бирок 3 айдын ичинде эң күчтүү элдик партияга айланып, анан жетекчиси кеткенден кийин партияда жоголгонун эске алсак, бизде партия жана партиялык курулуш жокко эсе. Парламент болсо азыркы парламенттик президенттик республикада өз ордун таба алган жок. Анткени депутаттар өз ыйгарым укуктарын президент менен өкмөткө өз ыктыяры менен берип салды. Бирок эл алдында жооптуу бойдон калды. И при этом становимся ответственными перед народом. Коом азыр бардык депутаттарды арамтамак ичкендер деп сыпаттап, алардын эч кимисин кийинки чакырылышка шайлабаш керек деген талап коюп, депутат деген түшүнүктү алдамчы, жуткуч жана коррупцияга малынган деген түшүнүктөргө теңеп салды. Ошол эле учурда мындай сын айткандардын дээрлик баары кайсы бир партиянын тизмесине кошулууга өздөрү каршы эмес экени коом канчалык бузулганын көрсөтөт. Başka sınçılar өлкөдөгү бюрократияны ооздуктап, мамлекеттик чиновниктерди жапатырмак жок кылуу керек дегенге чейин барууда. Бирок бир дагы мамлекет андай кызматкерлерсиз иштей албайт жана ар бир коомду чексиз башаламандыктан дал ошол бюрократия сактап турат. Маселе бюрократияны жоюуда эмес, ошол бюрократия өзүнүн тар кызыкчылыгында эмес, коом менен мамлекет үчүн иштей ала турганында. Ушундай маселелер арасында президентке да катуу сөздөр айтылууда жана сынчылар бири-бири менен атаандашып, ким курчураксын айта алат деп мелдешкендей. Албетте президент менен анын аппараты же ойдогудай иштей албай же чечкиндүү аракет көрө албай жатат. Өзгөчө кадр саясаты 4 бутуна тең аксайт. Бирок президентке импичмент жарыялап же аны сотко бериш керек деген талаптар аша чапкандык го. Мындай караманча нигилисттик көз караштар мурдагы президенттин ой пикирине төп келгенин да белгилей кетиш керек. Ал эми дээрлик бардык жетекчилик кызматтарда эмгиче Атамбаевдин кадрлары отурганын эстесек, коомду эмгиче Атамбаевчилердин баалуулуктары үстүмдүк кылганын түшүнсө болот. Алар болсо мамлекеттик жана улуттук кызыкчылыктар тууралуу сүйлөгөнү менен анын баарын өз убагында сатып кеткен. Андан да жаманы жалпы абалды оңдоп, туура багыт аныктагандан ордуна жаңы бийлик 2,5 жылдан бери Атамбаевчилердин саботажын жеңе албай жатканында. Же жаңы бийлик аны каалабайт. Кааласа да абалды оңдоого эрки жетишсиз болуп жатабы дегенде ойго кетесиң. Андай болгондо жаңы жетекчилик жөн гана колго тийген бийликти өз кызыкчылыгында пайдаланууда жана анда алардын Атамбаевден айырмасы жоктой. Жана ушундай опурталдуу абалда өз атын чыгарууну каалагандар жалпы пикир келишпестикти күчөтүп, коомду башаламандыкты кеңири жайылтып жатканы маселени ого бетер курчутууда. Плюрализм менен адилеттүү сын дайым керек, бирок аларга уятсыз кутурган ашынгады кошулганда коом бардык жагынан ыдырайт. Анысы аз келгенсип, азыр кыргыз коомунда эч кимдин эч кандай кадыр баркы калбай калган. Мындай абалда болсо, бирдиктүү коомдук пикир дагы жаралбайт. Ошондо саламаттыгыңыздар.